Салам достор, Сонун каналына хош келипсиздер. Бүгүн сиздерге жаңы жылдын алдында зимнее кружева деген бактусты окуйбуз. Жаңы жылга өзүбүзгө өзүбүз белек камдайбыз. Анда эмесе баштадык. Анын үчүн сиздерге мен ярнард голд жибин алдым. 100 грамда 400 метр ак карга окшогон жип. Биринчи негизги топчуну алып алабыз. Негизги топчуну алып, 5 аба илмегин токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5. Биринчи илмек менен туташтырабыз. Шагекче пайда болду. Пайда болгон шагекчеге 4 аба илмеги менен жогору көтөрүлөбүз. Эми бул жакта накит менен столбик алабыз, бирок узартылган столбик алабыз. Бир эмес, 2 накит менен 1, 2. Анан үчүнчүсүн токуйбуз, дагы бир. Узартылган накит менен 2 столбик токуйбуз. 1, 2. Жаптык, ортосунда бир аба илмеги, дагы бир жолу. Ошондо 2 узартылган столбик, ортосунда бир аба илмеги, эми 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. Дагы узартылган 2 столбик токуйбуз. 2 накит болот да, узартылган деп коет. 1, 2, анан жабабыз дагы. 1, 3. Ортосунда бир аба илмеги, дагы бир жолу. Биринчи катарыбызды бүттүк. Экинчи катарга үлгүбүздү буруп алабыз. 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Эми узартылган ошондо 2, 4 мындай болду. Биринчи катарыбызды бүттүк. Экинчи катар 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Буруп алабыз. Эми дагы узартылган столбик накит менен токуйбуз. Ортосунда бир аба илмеги бар. Дагы узорубуз 2 раппорттон турат. Оңгой, эми мындай болду. Эми өткөн катардагы 3 аба илмеги алынган жерге бир столбик накит менен алабыз. Анан бико токуйбуз. Аны билесиздер. 1, 2, 3. Бико токуйбуз. Бикону билесиздер. 3 аба илмегин алып туруп, столбик накит менен туташтырабыз. Андай бикодон 6-ны токуйбуз. 1, 2, 3, 4, дагы бирди 5.
5, 6. 6 столбик накид менен турган бикө токудук. Чекеде эми узартылган 2 накид бар. Столбик токуйбуз. Ортосунда бир аба илмеги бар. Мындай болгон пайда болду. Эми 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Үлгүбүздү кайтарабыз дагы. Шардашып кетип атам. Бияка 2-ни кылыш керек да. Beş ayımını alıp үлгүбүздү буруп алабыз. Дагы токуйбуз. Узартылган столбик накид менен. Ортосунда бир аба илмеги бар. Узартылган столбик накид менен. Мындай узор пайда болду. Эми өткөн сабактарда силер менен өткөнбүз. Бул жерде Саломон петля топчусун алабыз. Саломон петля Саломона деп коет. Кичине тартып аласыңар, колуңар менен кармап, кайра алып чыгып, анан кайра алып чыгабыз. Саломон петлясы кармап турабыз. Рабочий жипти алып чыгабыз, анан кайра кармаган жип менен токуйбуз. Мындай болгон Саломон топчусу пайда болду. Эми биконун 3-чү бикого 1, 2, 3, 3-чү бикого столбик без накида токуйбуз. 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. 4-чү бико менен туташтырабыз. Мындай арка пайда болду. Эми дагы Саломон петлясын токуйбуз. Саломон петлясын токуп, чекедеги узартылган 2 накиди бар столбик токуйбуз. Узартылганда ортосунда бир аба илмеги бар. 2 чекеде айым ушинтип токулуп кете берет. Ошондо мындай үлгү пайда болду. Эми 5 аба илмегин алабыз. 5 аба илмеги дагы кайталанып кете берет. 2, 3, 4, 5. Үлгүбүздү буруп алабыз. Чекени токуйбуз. Эки Саломон топчусун алганбыз. Саломон петляны ошого Саломон топчуга эми бико жасайбыз. Бир накид менен столбик. 1, 6-ны токуйбуз. 1, 2,
3 болду. 6-ны токуйбуз. 6 столбик с одним накидом, үстүндө бикос бар. Аны билесиңер, өткөн сабактарда токуганбыз. 4 5 Мондай бико пайда болду. Эми 3 аба илмек өткөн жерге полустолбик менен жабыштырып туташтырып коебуз. Дагы 6 столбик менен бико токуйбуз. Bir, 2, 3, 4 5 6 6 эми чекен тагып коебуз. Бул катарды бүттүк. Мындай пайда болду. Эми кийинки катарды 1, 2, 3, 4, 6 аба илмеги, чеке, кайта эле катарларыбыз кайталанат. Азыр бияка Саломон топтусун топтойбуз. Саломон петлясын. Үчүнчү бикого полустолбик менен жабыштырабыз. 1, 2, 3 аба илмеги, 4-чү петляга полустолбик менен жабыштырабыз. Бул жерде дагы bir Саломон петлясын кылабыз. Саломон петляны кылып эле ошондо экинчи бикодогу 3-чү бикого туташтырабыз. 1, 2, 3. Катарыбыз кайталанып кете берет. Гүлдөрүбүз эки жактан чоңоет.
мындай болгон үлгү пайда болуп атат. Бактус кылса да болот, шаль кылса да болот. Жаңы жылга өзүбүзгө сонун белек болот. Эми дагы токуйбуз. 1, 2, 3. Катарлар кайталана берет. Эки чекени токуп алабыз. Эки чекени токуп алдык эми. Саломон петля алынган жерге баягы эле 6 столбик с накидем бükө токуйбуз. Bir, 2, 3, 4, 5. Dagı biri tokuyuz. Endi bakıp postolukun jabıştırabız. Kийинки катарда Саломон тупчусу алынган жерге эле бükө токуп кетебиз. Алтынчы столбик с накидом бükө токутабыз.
мындай болгон пайда болду. Эми эгерки катарда бияка ушинтип чоңоюп кете берет. Токой берсеңиздер болот. Жаңы жылга өзүңүздөргө сонун белек кыла аласыздар. Үлгүбүз чоңоюп, мындай бактус шаль болду. Аябай чоң, сонун мындай болду. Эми ушул бүттүк. Чекесинин оформлениясын көрсөтүп коеюн дедим. Чекесин мындай кылабыз. Башты бүтүп калдым, бирок алып кеткен топчуга бу жерде жөн столбик накид менен алып коебуз. Анан кийинкиге узартылган столбик токуйбуз. Узартылган столбик үстүндө бико ондалабыз. Узартылган столбик үстүндө бикосу менен тиги узорубузда эле, бирок муну чоң кылып коебуз. Жетти болуптур. Азыр 8 10 болду. Кийинки боштукка полустолбик менен жайгаштырып коебуз. Ошондо чекебиз моундай болгон узор болот. Чеке ушундай. Чекеси мындай болгон узор болот. Ушу менен бактусубузду бүттүк, жолубузду бүттүк. Баарыңыздарга келе жаткан жаңы жылда жаңы илмектерди каалайм. Үй бүлөңүздөр менен, урук тууганыңыздар менен, жора жолдошторуңуз менен аман болуңуздар. Каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Жазылган комментарийлердин баары менен жооп бергенге аракет кылам.